башына кичине маалымат берип кетейин. Кыргызстанда акыркы 3 жылда жакыр жашаган адамдардын саны 1 миллионго көбөйүп, 2 миллион 300 миң адам жакыр жашайт экен. Ага кошумча кылмыштын саны көбөйтөт экен, ажырашкандар көбөйтөт экен, пособие алгандар көбөйтөт экен. Ордуда турбасак да кичине артка кеткендей болот экен да. Бирок бизге бийлик кандай убада берген эле? 2020-жылы мына жаңы конституцияны кабыл алсак, тартип болот, өнүгүү болот, жашоо оңолот деп айткан эле. 3 жыл өттү, өзгөрүш, жылуу, өнүгүү жок. Кийин айтты, мына Кумтөрү кайтардык, эми жыргайбыз деп. Кумтөрү кайтарганга 2 жыл болду. Ал деле мындай жылыш жок. Кийин айтты, мына жаңы шайлоо болот деди. Жагы депутаттар келди, жогорку кеңеш келди. Ошол эле бийликтин адамдары келди жогорку кеңешке. Ар айда кийин айтты, тендер мына жокко чыкты, эми өнүгүү башталат. Асман шаар курултат, мына эми өнүгүү башталат деп. Мындайча айтканда, ар 2-3 ай алдап салдап келатат да, жаңы жомоктор менен. Мына өнүгүү башталат деп. Азыр эми жаңы жомок ошо биздин Кыргызстан биздин өнүгүүшүбүзгө ушу туу тоскоолдук болот экен. Эми бул эми кандай туу тоскоолдук болушу мүмкүн эми? Эми булар туудан кийин эми айтат, мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоол бул жер дейт, жерди өзгөртөт, ким дейт, кимди өзгөртөт. Эң коркунучтуусу эмне? Булар тарыхты өзгөртөт. Жаңы тарых жазып чыгат. 2020-жылга чейин биз өтө кыйналып жашаганбыз, мамлекет тупикте болгон, биз ошо мамлекетти өнүктүрүп деп алдай баштайт. Ким чындыкты айткан адамдарды, азыр кайрадан жашоо оорлошуп кетти, өнүгүү жок деген айтканда, булар камай берет силен, эл бузар камасын деп. Биз ошону каалаган элекпи 2020-жылы ушундай бийлик келсин деп. Азыр адамдар неге каршы болуп атат туунун өзгөрүүсүнө? Адамдар ар бир адам тарыхчы болбосо дагы, дизайнер, манастануучу болсо дагы мындай сезип атат. Бул туу өзгөргөндөн, туу баягындай айтканда эң акыркы баягындай терене тургандай опора дегендей баягындай азыр туу болуп калды азыр. Ошол адамды сезип, бардыгы 99% тууну өзгөргөнгө каршы болуп атат. Ошону сезип, бар каршы чыгып атат. Ошон үчүн биз 9 декабрда Горький паркында тынчтык чогулуш өткөрөбүз. Ошо тууну өзгөрбөсүн деп. Мага жеткен маалымат боюнча депутаттардын эле 100% каршы экен тууну өзгөрүшүнө. Бирок эми депутаттар ушундай экен, өзүнүн бизнестерин сактап калыш үчүн бийликтин айтканын кыла берет экен да. Эми туунун баардыгы билип эле калды, эмнеге ким өзгөрткүсү келип атат. Ошо бир эле адам экен. Ушул жаңы резиденциягабы жаңы туу менен кирип барам деген. Мен ишенем, менин үнүм жетет деп, үстүдө бийликке. Анан ошол тууну өзгөрүү боюнча демилгесинен баш тартат деп ойлойм. Баарыңарга чоң рахмат.